үй бүлөнү бакпасаңыз кандай болот? Бакпаса карабаса мал кетет. Бакпаса малдан да ажырайт, карап көңүл бурбаса аялынан да ажырап калат. Ошон үчүн жакшынакай көңүл буруңуз атасыз деп ортого сыйлуу адамдарды салыңыз. Ассаламу алейкум. Телефондо Куранда даарат жок, жылдырса болобу дейт. Даарат менен жылдырган адеп болот. Жакшыраак, этият болот. Колдон келишинче. Айла жок болуп калса айла жок. Ассаламу алейкум дейт. Мен жолдошу менен урушуп кеткенде жини менен бир талак айткан, кайра нике окутуш керек, бага чейин уруша кетирем деп айтчу. Чогуу ээрчип фатва бөлүмүнө муфтиятка барасыздар Кыргызстанда болсоңуздар. Ошол жерден эжекеси бүт нерсе такталат. Аял менен күйөөсү. Азыр жана эфирде көрбөдүңүзбү? Бул кишилер эми Россияда болгондугу үчүн зарылчылык аялдан да күйөөсүнөн тактап туруп анан чечилет. Ошон үчүн сиз мүмкүн болсо күйөөңүз менен чогуу фатва бөлүмүнө муфтиятка барыңыз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин жолдошум өтүп кетти, ага кантип жакшылык жеткизип жардам берсем болот? Ушул тапта болгон оюм ушул болуп жатат. Алымына рахмат. Аллах таалам сизге сабыр берсин, сизге сабыр сурасак жарашат. Азамаллаху ажроки. Аллах таалам соогуңузду көп кылсын. Бекем сабыр кайрат берсин, сабыр кылыңыз. Эч ким түбөлүктү бул жашоодо кала албайт. Эмне деген хандар келген, эмне деген атактуулар келген, эмне деген адамдар өмүр сүргөн, баардыгы азыр жер астында. Эми түбөлүк бейиште күйөөңүз менен баардык мусулмандардын катарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошуна болуп ошол жерде. Устаз, кандай истен соолуктарыңыз жакшыбы, жакшы жүрөсүздөрбү, балдарыңыз чоңоюп жатабы, окууларыңыз жакшыбы дейт. Аллахым ыраазы болсун бир тууганым. Сиздерге көптөгөн ийгиликтерди каалаймын устаз. Бар болуңуз, ар дайым сиздердин сабактарыңыз үчүн аябай чоң рахмат айтам устаз дейт. Биздин эл жакшы да, сиздер жакшысыздар. Устаз, менде бир суроо бар эле. Бир таанышым бар, ал өмүрүндө түш көргөн эмес экен, жашы 22-де. Бирок жаш кезинде көзүндө бирдемкелер көрүнчү экен эле. Анан ошол түш деп ойлочу экен. Көрсө андай эмес турбайбы? Чоңойгон сайын көрүнбөй калыптыр. Негизги суроо, устаз, эмнеге ал адам өмүрүндө түш көргөн эмес, жана түш көрбөгөн адамдар дагы болобу бул жашоодо? Устаз, жообуңуз үчүн Аллахым ыраазы болсун, сизге чоң рахмат дейт. Ооба, бул мүмкүн нерсе. Адамдын түшү бул мүмкүн нерсенин сөзсүз түш көрүш керек деген бул милдеттүү нерсе эмес. Анан түш көрбөй коюшу бул мустахил, мүмкүн болбогон дагы нерсе. Не может быть деп мүмкүн иш жүзөгө ашуусу кыйын нерсе деп катары дагы кабылданбайт. Эми адам ою жок болсо, досуңуздун ою жок деп айта албайбыз. Эми адам катуу чарчап иштеп келсе түш көрүүгө деле убактысы калбай калат. Ошол себептен мурдагы түш көрбөгөндүгү ал коркунучтуу нерсе эмес. Болгону муну медиктерден тактап сурап коюш керек. Алдыда эми түш көрүп калар буюрса. Балким кайдан билесиз? Түш көрбөй келип эми бир жакшынакай түш көрөт деген сөз. Иманына, жакшылыгына себепкер боло турган. Ошон үчүн ал мүмкүн эле нерсе, ага таң калып деле кереги жок. Саламатсызбы дейт, жолдошум каза болуп